ушул жыртык бүтүлсө эле кетем деп узак жылдар жүрөсүңөр чет элде. А бул жакта жакындарың сары оору аман эсен иштеп кайра келсе деп. Алыс жакта жоонуңардан тер кетип, ана барам дегиче эле эр жетип, мында калган балдарыңар чоңойгон мыйзамына турмуш салкын терметип. Мерез турмуш эч кимди аяп койгон жок. Мээримиңе балдарыңар тойгон жок. Илең салаң мекениңдин абалы ишсиздикти ишенгендер жойгон жок. Жакшы турмуш үчүн кылып далаалап жан багам деп алыс жакта далаалап жакыныңдан алыс жүргөн жердешим жандарыңар жаратканга аманат. Алиса, включи, пожалуйста, Шаха Москвы новый ролик. Новый роликті сілер уже көріп отасыңар. Ассаламу алейкум, туғандар. Ассаламу алейкум, такси жамааты. Бүгін жұмышқа шығып отам, саат 3 болып отады. Обедтен кейін саат 3-терде жұмышқа шығып отам. Обычный день, выходной емес. Обычный вторник день. Болушунча сілер тартып көрсетейін деп отам бүгін. Жұмыштарды Шахан не доходтарды айтып айтасың, қанша іштедің, 10 мың іштедің, 15 мың іштедің деген доходтарды көрсетпей айтасың дегендерге туғандар. Андай доходтарды көрсетпей эле қойын, неге андай доходтарды көрсетпесем өзіме ошо акча канча 2000 тапсам эле баракелүү болот. А силерге 10 мың, 15 мың доходты көрсөтсөм баракасы качып атат и көз тийип атат дегенде ошого силерге көрсөтпөй эле өтөйүн. Кыргызстанда башка шаарда көрүп аткандар Шаха бизге кызык болуп атат. Канча иштегениң биздер может алып калабыз Москвага дегендерге тугандар мындай да. Ооба силерге кызык, потому что силер үчүн видео тартып атабыз туурабы? Силер үчүн видео тартып силерге кандайдыр пайда тийип дегенде көрсөтүп атабыз такси жумушун, такси жашоосун Москвада. Андай көрсөтсөм болот, потому что кандайдыр ошондой көрсөтүп тартат элем, потому что 10 мың иштедим, 15 мың иштедим деп видеодо акырда силерге айтат элем. Азыр айтпай койдум. Акчанын баракасы болуп атат, акча көз тийбей атат. Жакшы иштеп жүрөбүз. И иштем дегенде Шаха иш болуп атабы? Хорошо, иш кандай болуп атат дегенде жигиттер иш нормально болуп атат. Коэффициент жанабы, жанбайбы, не болот? Чыдап иштегендерге жакшы эле болуп атат. А если иш болбой атат, коэффициент жок, кафе барып бир чай ичейин, тияка достордой жанымызда отуруп келейин, тияк деп жүрсөң, конечно, иш болбойт. Яна такси чыктыңбы, как официально, как основной работадай иштеш керек да. Жигиттер, 1 минут вактыңарды алам. Кайсы таксопарктан машина алышты билбесеңиздер, кайсы таксопарктан машина көп десеңер, машина издеп жүргөндөр, кайсы таксопарктан машина алсам болот дегендерге тугандар, таксопарк рулим, экранда номерин калтырып коем, экранда адреси чалып, жазып, барып машина алыңыздар. Билесиңер, что мен ушул санатада мен айдайм, ошол таксопарк рулимдан машинаны алгам. Самое главное тугандар, а таксопаркта өтө көп машина бар. 3000ден өдө машинада комфорт плюс, эконом, комфорт, даже бизнес машиналар бар. Бизнесте иштем десеңиздер, ошол таксопаркка барып машина алсаңыздар болот. Самое главное тугандар мындай. Если ошол таксопаркка барып, от Шахы пришел десеңиздер, Шахадан келдим видеосун көрүп, 2 күн бесплатно аренда болот. 3-күн күн уже аренда беришти баштайсыз. Например, бүгүн машина алдыңыз, 2 күн аренда бербейсиз, 3-күн күн уже беришти баштайсыз. Ошондой рекомендация этем тугандар, барып ошол таксопарктан алгыла. Биз жумушту баштадык. Ассаламу алейкум. Мынага не болгон мынага? Чөр кайф болуп калыптыр го, жеттим. Тоңуп калыптыр иште анын арагала. Ана биринчи заказда баштайбыз, биринчи заказ дейм да линия чыгабыз. Коэффициент. Мына карагыла Москвада эмес го. Эчтеке жок. Мына приоритет карагыла 25 дейт. -1. 4-5 заказ албадым эле, уже сразу -1 болуп кетиптир. Не алабыз бергенин алабыз дейм, айла жок. Пока что линия чыгып койдум. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, тебя схватит за бочок и утащит в лесок.
айтам, ушул мага не везет да туугандар. Бир кореецтер чыгар, бир китайецтер чыгат, бир армяндар чыгат, билбейм, ушундай адамдар мага чыга берет. Чыкса майли, баягындай беспонтовый эле чыгат да. Биринчи заказ 1,5 сом. Жарым саатта алып келдим. Өтө сонун заказ болду, 1,5 сом. Кудайым, ушул заказ менен 1,5 сом менен бүгүн смена 15 сом болсун, а? Бисмилла. Биринчи заказ сонун жигиттер. Экинчи заказ дагы сразу берип койду, о мына карагыла 200 метрден. Экинчи заказ уже саат деле 4 болуп кетти, капкараңгы. Караңгы түшүп атат. Ушундай. Жолдо келип атат. Ача деп адамдын башын өртүп берди. Сүйлөп, армяндар чыгат, арак берес дейт. Булар чыгат, мача дейт. Башы ооруп кетет ушуларданчы. Не кыласың эми, биз жумуш ушундай экен да. Ушулар менен иштейбиз экен да. Не кылайлы туугандар? Биринчи заказ кайсыл жерге бараш? Шукинская дейт го. Шукинская 22 километр 41 минут дейт, 22 километр 40. Ушундай адам болобу, Короче, жигиттер, 47 минут алып келдим. 47 минут сүйлөбөдүм. 47 минут радио укпадым. Жетим ушундай зерикип кеттим. Почти 1 саат зерикип кеттим клиент менен. Сүйлөбөйт. Или радио уга албайсың, или телефонго кара албайсың. Жетим ушундай клиент болобу. Анан эң интереснасы туугандар, бул клиент бул карагыла канча суммасын завишти этейин, 1375 сом. Блин, низкий оценка коём деп эстен чыгып калыптыр. Короче, ушундай клиент экен, пофиг вообще. Давай уже. Короче, ушундай клиент экен, не дейт? Музыканы өчүрүп кой дейт, телефон чукуба дейт. Жакшы машинаны айда дейт. Плавно, можете плавно ездить дейт. Вайнең дурайын, сразу айтасың го. Вы почему? Мен айттым да, просто для интереса айттым. Почему вы бизнес-такси не заказали? Там же все можно, дедим. Десем, мен дейт, я бизнес езжу дейт. Ну просто сейчас пробка по автобусный полоса Комфорт Плюста тезирээк жетип барам деп Комфорт Плюс заказ кылдым. А так я бизнес езжу дейт. Энең дурайын. Клиент ташып, бизнестегилер силер кантип иштеп атасыңар, бизнесте иштеп жүргөндөр, Бул клиенттерди вообще, бизнести клиенттери вообще пахта коюш керек экен. Бизнести клиенттерине өтө жесткий пахта коюш керек экен. Кичине эс алып алайынчы деди, зерикип кеттим клиент менен, 1 саат, Бир радио уга албайсың, мына жетип. Бир радио уга албайсың. Пробка. Жигиттер, болбогон заказды алып алыптын, 27 минут. Бул жактан кете албайм мен. Карагыла, 1326 сом Москвадан, чеки. Мына карагыла, Болбогон заказды алып алдым да. Потому что мына активность карагыла, мына приоритет өзү эле да айла жок алып алдым. Эми не кылам, мынандай кылабыз да туугандар. Мына домойду жагабыз да айла жок, не кылабыз башка. Анан дагы мына деле проблема болуп калды да, азыр карасаң. Көрсөтөйүн да. Карагыла, комфорту деле жагып койдум туугандар. Потому что бул жактан кетип калыш керек да. Ушул жетпей алып деле эми карагыла. Мындан карагыла, фар жанбай атат мына. Бир эле фар жанып атат. Өлдү эми. Одноклассный болуп иштеп жүрөмбү эми, Одноклассный болуп иштеп жүрөмбү? Вообще мына фар. Мына карагыла, албай атат, Мына санатаны фары вообще болбогон экен. Обычный лампочка окшойт. Мына жактан эми кетип калыш керек. Заказ алып 1300 канча дедим. Мына карагыла, болбогон заказ. Энең дурайын. Ушуну алып башыма бала кылдым да. Ушу мына приоритет деле жок. Айла жок, аласың дейм, не кыласың эми? Токойго келип калдым, кайсы жылы келип калдым. Бул жерге биринчи жолу келип атам. Мына фараны карагыла, эчтеке көрүнбөйт, Блин, мына лампочка эми күйүп калабы эми кечинде, ночто. Блин, бая жакшы эле жанып атты эле, өзүнчө эле бир.
kuyup kaldı o lampochka. Buna zadniga ishlab o'tadi. Tuğanlar bu ucaktan zakaz veriyordu o qarag'lar. Comfort Plus menen berdi. Buna qarag'lar. 43 km, ya 52 km 43 minut buna. Как раз sentrga boradi ekan jigitlar. Comfort Plus. O'ta son bo'lib ketdi. Bunda fardi qarag'lar. Одноклассный. Birede lampochka ishlaydi. Jigitlar son bo'ldi. Zakazda alып keldim. 46 minut. Ücretim 1.56 men berdi. Birinchi jol bunday zakaz men aldım. 1.56, 46 minut. Короче, 1959 so'm. O'ta moshina oldi. Pustoy kelmedim, yaxshi. Xudoga shukr. Sentrga olib keldim. Priyam sentrga olib keldim. O tuanlar o'ta moshina bo'ldi. 1.56 men berib qoldi. O'z o'ta son. Ketdik ham keyingi zakazga. Bir ayashni olib keldim. Ikkovi söylashib, haqini qarmab keldi. Shunday klientlar bo'lsa zerikmaysin, ishtagin keladi. Center вообще зажигает болтат. Центрдан навигатор деле зажигать болтат. Навигатор вообще тупит мындан карагыла. Навигатор каяктан табамаз бу жетимди мен. Навигатор иштебесе, мен москвич эмесмин да. Таксист ты должен знать, дейт. Как знать? Я какой знать я? Я что, тебя москвич что ли? Москвичи сами не знают. Ketdik. Nega toza gorizont tomon nazar qaraganda bu hayotda yo'l axtarib yulduz sanaganda orzuni topganda lekin omading qochganda o'sha orzuni gapirib zahrini sochganda yana bir imkon ber degani chidarmi beting muammosi yo'q hayotga yo'q bo'lsa bileting yomg'ir ham yoqqandi tarnovidan suv oqqandi balkida yolg'izlik birinchi bora yoqqandi qani to'xtasa vaqt balki baxt. Jigitlar bir jungulida olib keldim. 13 minut. Yaxshi seni 758 so'm. Jungulida olib keldim. Jungulida bir zakaz bergan. Zakaz yaxshilab bertadi-ku, ha? Xudo olsa. Ayda javoz. Zakaz yaxshilab beryotadi, xudo olsa. Normalniyle. Zakaz olib keldim to'g'ri. Manavi bilan девушка ekan. Qarag'lar, ikki mashina kutib turadi. Yoqda bir mashina. Men kutib turaman. Jetim bu zarglom qanti paydo o'tadi, bu tushunmayman. Klient tushib qoldi, yoqqa tashlashim kerak edi o'zi. Turadi jetim, haydashni bilmaydi mashinani. 17 minut Ximkiga olib keldim. 855 so'm. O'shol aeroportga вообще jeta olib aytamda tuğanlar. Aeroportga aydayin ha, Sheremetga. Ketdim. Sheremetga aydayin da. O jetim buna tupit etotadi. Aeroport Sheremetga jeta olib aytamda. Jumush yaxshi ele atak. Bugun yaxshi tinbayla berib o'tadi zakaz. Tindirib aytadi. Jigitlar neft magistraldan kofe aldım hele bunağını qarag'lar. Bu ne bu jetim? Mashina turadi. Adamdı krышкасы необычный крышка го. Необычный крышка го жигиттер. Ya. Sheremetga ketib atdım hele. Özünçe bir başqacha yo. Oşundan nereden içesin be? О, мощно. Кофе латте. Всем рекомендую. Мощно. Biz болса ketdik. Sheremetga aydayin da. Buna проводник 13 minut 13 kilometr. Ketdik tuğanlar. Bismillah de Sheremetga aydayız. كل مرة تهرب قرب على ايه مسهرني الليل مني روحي يا ويلي سايبني بقلبي عليل
جارب انا في بعدك يا حبيبي انا خلصت دموع العين انا مش عارفه انت ناسيني وجرحني Жетіп 160-ке чыктым туғандар. Короче, рисковать не будем, рисковать кылбайбыз. Секин адамдар кошо айдайбыз. Жакшы нерсеге алып кеппейт, бул рисковать не надо. Баспагыла, просто бул жерде камера жок, ошо. Центр Тверская гостиницага алып келдим жигиттер. Жарым саатта ушул заказды алам деп аэропорттон 1700. Ушул заказды алам деп 1,5 саат отурдум аэропортто. Блин. Заказ бербей койду. Центр Тверская гостиница бар. Өтө сонун гостиница ушул. Гостиницага алып келдим муна. Таксистер уктап атат тугандар мына. Саат 2-ден 26 мүнөт өттү. Москва жыргап атат. Москваны карагыла тугандар мына. Сон жанып турат, ай. Өтө мощно. Саат 2:30. Эч ким жок ой. Заказ деле жок го. Үйгө айдайынбы деп жүрөм. 2:30 болуп. Дагы кичине иштебеймби? Карасаңар. Өтө мощно Москва. Красивый турат кой тугандар. Тиякты дагы көрсөтүп коеюн да силерге. Заказ вообще бербей атат, коэффициент жанып турат. Мыналарды карасаңар. Мощно тугандар. Мынаны карагыла. Мощно жанып турат. Мына ушуну Москва десе болот мына. Мына өтө красивый. Мына сум. Тиякта дагы мына карагыла. Тугандар, мына Кремль. Москванын центри. Көчөдө адам жок Көчөдө адам жок жигиттер. Мен бир өзүм эле таксимен кетип жүрөм. Мына Кремльди көрбөгөндөргө бир көрсөтүп коеюн, карагыла мына. Заказ жок. Мына сонуна жигиттер, карагыла. Ушуну кылган адамга базары жок Өтө сонун кылып коюптур. Церковь дейби? Церковь окшойт, церковь. Заказ вообще жок Мына жолу жаман да бул жерде, жолуну карагыла. Жолу жаман да. Заказ бербей атат го. Юбилейная церемония Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Суперзвезд Филипп Киркоров. Амондор жүрөт. Мына карагыла, өтө сонуна жигиттер. Карагымда. Аялың мен, бала чакаң, ата энең менен айланып жүрсөң, мощно да. Карагыла, өтө сонун. Мынаны карагыла тугандар. Москва дейді. Карагыла, лампочканың бирөөсү иштебейт. Даже центрде лампочка не нужен. Все светло, все видно, все четко. Адам жок көчөдө. Машина деле жок не бу? Заказ деле жок, машина деле жок вообще.
үйгө кетем окшойт мына 25 минуттан бери жүрөм, вообще заказ бербей атат. Вообще 0 кеттиге. Заказ берсе берди, бербесең домойду жагам го штыратып. Жигиттер үйгө кетип атам. Таксистерден башка машина жок, карагыла мына. Таксис. Саат 2-ден 48 минут өттү. Диякта гаишник уктап атат. Болгонча иштедим. Ночта только таксистер да, башка машина көрбөйсүң да, билбейм. Москва ушундай шаар болуп калыптыр. Таксиса города мына дагы таксист. Она дагы по-любому таксист бизнесте иштейт. Мына башка машина жок, карагыла. Мына аркада эле машина жок. Только таксистер. Ошого мына по деламды эзип койдум домойго. 14 километр 20 минут. По пути берсе берди, бербесе үйгө кетем туугандар. Ушул заказ берсе алам, бербесе үйгө кетип калам. Москванын центринде жүрөм. Ушундай мына таксистерди карагыла, мына дагы. Только таксистерди көрүп атасыңар го мына. Башка машина көрбөйсүң мындай чужой машина. Мына дагы келтат. Только таксистерди көрөсүң. А заказ жок. Не кылып жүрөт булар, түшүнбөйм. Мына комфорт плюсдагилер экономду жагып алып жүрөбү дейм да. Бары уктайынчы. Мына фар деле бирөөсү иштебей атат. Ушундай жигиттер, ушундай каптар. Жагып коюп кетип атам, эмне кылайын башка? Заказ жок болсо бекер жүрө бербейм го. Канча иштедиң дегендерге. Самое главное, канча иштедим туурабы? Самое главное. Жигиттер, 7000 сом иштедим. 1000 сом заправка, 500 сом обед. Ушундай. Короче, 5000 сом таза чөнтөккө калды. 5000 сом. Всё. 5000 сом менен үйгө кетип атам азыр. Ушундай. До того эртеңге чейин саат 9-10ге чейин иштесең, конечно, 10 000 ашырсаң болот. Мен эртең жумушка чыгам да өзүм жумушум. Ошого болушунча иштедим, болушунча силерге тартып көрсөттүм. Ушундай жумуш, а так жумуш жакшы эле иштесе болот. Үйгө барып жаман уктайм азыр. Телефонду безук кылып коем. Телефонду безук катайм го эртеңге чейин. Ошондой дейсиң го, үйгө барасың, телефон чукуйсуң, интернет, YouTube туда-сюда кыласың, сөйлөмнү эртең мен болуп кетет. Ошондой. Биз болбосом кеттик туугандар, бардыңарга салам алейкум. Барып уктайын. Лайктан басып койгула. Ушундай видео болушунча тартып атам дайым, колдон келгенче. Всем удачи. Кыргызстан алга. Кеттик биз.